турбуз. Ушул кыргыздын улуулугуна жолтоо болуп атат деп соттогонбуз. Мисалга жанагы президентке талапкер эки эле анын жеп алды, анан досун алып келип алды, же болбосо кудасы өгүн кызматка койду деген жокпуз. Жөн эле улуу күчтөрдүн улуу ишине, мына жердеги кылып аткан кызматына жолтоо болуп атат. Экинчиси улуу Кыргыздын улуулукка калыптанышына жолтоо болуп атат. Анан азыркы күндө сезону бүттү деп атат да, убакыт келди деп. Сезону бүткөнүнүн төлгө белгилери. Мына досун кармайын деп барса, эмне болду? Спецназтын командири өлдү. Мындай жөлөмө күчүңдүн башчысы өлдү деген сөз ал. Миллиарддаган сом казынага түшпөй калды. Кошелегин койду, миллиардерин койду, миллионун койду, жеди да. Дагы жакшы ошончо эле жетпей калган. Бул чындыкпы? Чындык. Кыргыздын баркы түшүп атат. Мына Арсталайга салык төлөтпөйбү кийин? Мындай элестетели. Мокошунанын начальник милициянын баласын ура албайбыз да. Болбосо бирдеме кылып чыгым кылып коет да. Анысы кандай биз көтөрүлсөк, кыргыз өз улуулугун таанытса, Өзбек келип чек арабызды тосуп албайт эле. Бул чын. Өзбек келип чек арабызды тосуп албайт эле, кокуй. Булардын атасы же булар кыргыз энергияга толгон, Кудайдын ордун, ааламдын ордун аткарып атат дейт эле. Кой буларды тааныйлы. Булар утуп алган, эмгек кылган, 20 жыл эмгек кылып ошого калыптанган. Ушулардын жан дүйнөсү ааламга жарактуу экен, жана пригоден экен, пригоден. Анан атабыз бир Албакай Шилпакбай болсо үй бүлөбүздү бөлүп кетпейби? Баркы болбосо. Ошондуктан сезону бүттү деп атат да. Анан өзүң болосуң да, дейт да. Анан ойлонууга туура келди да, анан ооба, болом дедим. Эмнеге дегенде, мынау илимди элге бериш керек да. Өстүрүш керек да. Эскичиликтен куткарыш керек да. Дүйнөгө үлгү болуш керек да. Дүйнөнү куткарыш керек да. Жок, азыр эскиче жашай бер. Ошон үчүн айтып атам да. Ааламдан мыйзам түштү. Абиякта 120 депутат мыйзам чыгарып атат. Бир иштеген жок, иштебейт ал. Ал жөн эле бир убаракерчилик. Кагаз көп, убаракерчилик көп, пул кетип атат. Кыргыз тилин өнүктүрөбүз деп канча миллион доллар кетирди. Кыргызчылыкты бул жерде айтылат, качан көтөрүлөт деп. Баш мыйзамды мына улуулукка бычканда кыргыз тили өсүнөн өсү көтөрүлөт деп. Эмне кереги бар эле миллион доллар кетирип? Мына ошол сыяктуу урматтуу журтум. Кыргыз бүгүнкү күндө аябай кор болуп тур. Ошо ааламдан ушинтип берилет. Кор болуп тур. Бир жактан ар кандай агым деңгээли болуп басса, бир жактан процент пеня келсе, бир жактан ар кандай саясат келсе, алар бир партияларды шайлап коюп алар аркылуу бөлсө, сатса. Мухамбет Калый Абулгасиев дейт, премьер-министр, Оштун ректорун билим берүү министрине көрсөттү дейт. Аны депутаттар колдош керек. Мухамбет Калый ал кишини кайдан тааныйт экен? Ал жөн эле Сооронбай Жээнбековдун көрсөтмөсүн аткарып атат. Мону көрсөт деди, көрсөтүп атат. Бул чындык да. Ошондуктан айттык го, ааламдан Акаевга да эскертүү берилген. Эгер Акаев кийин мына Майрам эженин көзү, мен тааныбачу элем Акаевди. То есть мындай салам алейкум деп көргөн эмесмин. Кийин Москвага качканда мен ушул илим жөнүндө изденип бардым ошол кишиге. Агасына чалып ал кезде тирүү Асанкала тиге. Асанканба аты. Мурунку депутат. Анан ал энисине чалып, анан барып жолугуп, анан ушул. Менин маселем ушул болду. Алай илимин, аалам илимин адамзатка жеткирүү. Сиздин ордуңуз бар экен. Анан ошондо эжеке айтты. Мен ушулардын сөзүн укпай ушул күндү көрдүк Арстан Алай деп айтты.
Анан кийин уктум аларга кимдер айтып барганын. Анысы кандай Бакиевке да мына мен сонун бежени эшитип келем, Бакиевке эмне деп билдирүү киргизгенибизди. Анысы кандай азыркы кишиге дагы эскертип коеюн деп атам. Жок, акылга салып эле ошо бир тынчтык жолу менен кыргызды ааламдан буйрулган жаралган жалгыз ал инсанга тапшырбаса, өзгөчө жашоо жаралбаса, аягы баягы печальный болот деп коебу. Бул чындык. Ушинтип бурулуш болот экен да өзү. Ушу күнгө чейин мени дайындады. Уктап атсам, баягы полусонный состоянияга түшкөндө эми ар кандай издейм да мен. Кээде жалгыз отурууга туура келет, кээде сүйлөп атканда байланыш келет, жаңы сөз чыгат, кээде денем бошотуп жатам, кээде түнчүндө уйку бербейт. Анан сен толдуң деп атпайм, ааламсың деп асманды көрсөтүп, кайра мени көрсөтүп. Бир мындай энергиялар келип, кайра кетип. Кийин да ошо биздеги кыздар аркылуу айтып атпайбы? Мындай дейт, алар дагы бир аппарат катары тактап. Воронка катары эле аалам сизге кирип кетти, баягы воронкага суу куйганда бутылкага өтүп кеткендей, оозу кенен болгондой. Ошондуктан урматтуулуу журтум, ана мен ойлондум. Бул чындыкты ошо пресс-конференция берип, ошол техника аркылуу элге дагы, өзүнө дагы жеткиргеним туурабы? Же бир акылга салып алдымбы? Айтпай эле койбоймбу сезону бүткөнүн деп ойлонсом, анда окутат да мени кайра ушу ичимдеги күчпү, же баягы эртөштүккө аты кеңеш бергендейби? Сен муну айтпасаңа дүйнөгө кантип чындыкты айтасың дейт да. Чын эле мен Путинге кантип чындыкты айтам? Эртең кыргыз ушундай кыйын болгон, кыргызга илим түшкөн, кыргыз силерди дүйнөгө, ааламды түшүнүккө алып өтөт, кыргыз силерди куткарып калат. Улуулукка өтсөң орус уркоодон кутуласың. Путин, сен кыргызга багын деп чын эле кантип айтам? Көрдүңүзбү, ошондуктан чындык деген ошол улуу чындык. Анан салыштырыңыздар кана. Ушу кишилер чын эле кыргызды улуулукка өткөрө алабы? Билбейт, алар анткени уста эмес, атайын эле ааламдан арын алып ал келген эмес да. Аны бир дос алып келген, бир сезон алып келиптир да. Бышкычабы, мезгили бүткүчөбү, мен дагы өскүчөбү, жанагы ааламсың деп бүткүчө. Энергиям толгучабы, кыргыз бир ойгончугучабы бир кызматы бар экен да. Анан ушул ааламдан да берилет. Арсланлай, сен ушу чет мамлекеттерди ушул жерде туруп бийлик кыласың деп. Анан мен ошо